Жаңы ачылган Борбор Аксы райондук борборлоштурулган китепканада жайгашкан. Мында электрондук китепкана, спорт зал, маалымат борбор жайгашкан. Бул демилгени район акими тарабынан көтөрүлүп, Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясат министрлигинен 2 миллион сом каражат ажыратылган. Ага катар райондук өнүктүрүү фонду да каражат ажыраткан. Спорт зал менен жаштар борборун бириктирүү дагы бул спорт тарабында кызыккан жаштар дагы ушул жерде байырылышып, жана чогуу иштесин деген жаштар алуу немеси болсун деген маселени койгонбуз. Ошон үчүн азыр ушул жерде экөө тең, биягы билим, тиягы спорт баары бириккен бир жаштар болуп иштешет. Жаштар үчүн мындай борборду куруу менен маселе чечилбейт. Эң башкысы бул жерден татыктуу билим алуу. Өнүгүү, жаштарды туура нукка буруу башкы максат дейт мындагылар. Биздин спорт залыбыздагы ишке кирип, учубуз кур эмес, азыр дүйнөнү багытып аткан биздин спортсмендерибиз бар Аксыдан чыккан. Мындан кийин дагы ушундай спорт залдарыбыз көбөйүп, мындан дагы биздин спортсмендерибиз көбөйүп, мындан дагы биздин билимдүү жаштарыбыз ушул жерден көбөйүп, билимдүү коом гана өлкөбүздү өнүктүрө алат дегендей, келечекте буюрса мыкты Кыргызстанды, өнүккөн Кыргызстанды ушундай кеңселерден башталган жаштар менен курабыз деп мен толук ишенем. Чындыгында жаштар саясатын өнүктүрүү азыркы замандын талабы. Айталы буга чейин Аксы жаштар биримдиги фонду түзүлгөнүнө 1 жыл болсо, бул аралыкта ар кайсы жерде баш калкалап иштеп келишкен. Эми мындай көйгөйлөрдүн баары артта калды. Анткени мында бир эле мекеме эмес, эмеректер, компьютерлер менен да камсыздалган. Бизге мындай айтканда ыңгайлуу, удобный десек болот. Анткени дегенде адамдар өзү иштеп жүрбөйт. Ар бири полкаларга келип, кайсы китеп экен. Бул ноутка киресиң дагы автордун китептин атын жазсаң эле чыгып берет. Мындай айтканда удобный болот өтө эле. Менин сунуштарым келгиле китеп окууга, өзүң жашаган ордо мындай жакшы өзгөртүүгө аракет болгон. Иш-чаранын соңунда райондун алдыңкы жаштарына Аксы райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ардак грамоталар, ыраазычылык каттар тапшырылды. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Аксы району.